Bismillahirrahmanirrahim. Tarixta adalettүүлүктүн tuu çoqusuna jetip, kuvattуулугу менен, adalettүүлүгү менен bir ile İslam dünyasında emes, jada kalsa düşmanının dağı yüreğinde kalgan ulu başçı Umar degen padişah olgan. Allah andan razı olsun. Uşul ulu padişah turasında 3 okuya. Je olsam anın uşul adalettүүлүккө alып bargan nerse emne. Ушундай dünya жүзүнө кыяматка чейин үлгү боло турган даражада адилеттүү кылган нерсе эмне? Караңыздар, падышалыктын борбору бүгүнкү күндө Саудиядагы Медина шаарында турса, ошол жерде турган падыша бүгүнкү күндөгү Ирактагы Фурат дарыясында, ошол жерде, ошол тарапта bir tö bir чуңкурга түшүп мүдүрүлүп кеткен болсо, ошол tö мүдүрүлгөндүгү үчүн Алла Таала мени сурак кылып, мени суракка алабы деп коркомун деп корккон экен. Ал адамдын жүрөгүндө ушундай коркунуч болгондугу үчүн ушундай адилеттүү болгон, кыямат күнгөнгө чейин ал адам үлгү болуп калган. Ошондуктан Umar radıyallahu anhu айтат, эгерде дейт, мен bir башчыны bir жерге башчы кылып дайындасам, bir жерге койсом, ошол башчы эгерде бирөөгө зулумдук кылып, адилетсиздик менен чечим чыгарып, же болбосо кандайдыр бирөөнүн акысына өткөн болсо, ошол окуя, ошол нерсе мага жеткенден кийин ошол нерсени ордуна койбосом, мен зулумдук кылган боломун. Мен бирөөнүн акысына кирген боломун деп айткан экен. Караңыздар, чыныгы адилеттүүлүктүн туу чокусу ушундай болот. Жада калса, эки жакшы адам бар. Эгерде bir жерге жоопкерчиликтүү же жоопкер кылып bir адамды кое турган, шайлай турган болсо, эки адам болсо, бирөөсү экинчисине караганда жакшыраак, же болбосо билимдүүрөөк, же болбосо ылайыктуураак болуп калган болсо дейт. Ошол ылайыктуусун, билимдүүсүн, татыктуусун койбостон экинчисин коюп койсом ошол жерге, ошол жоопкерчиликти ошол адамга берип койсом, менин жүрөгүмдө, ичимде чыдаганга болбой турган даражада кыйналамын. Жүрөгүм ал нерсеге чыдабайт. Ушунчалык катуу кыйналамын деп айткан экен. Алла Таала баарыбызды ушундай адилеттүү, үлгүлүү болгон падышадан үлгү алган, өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун деп Алла Тааладан сурайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.